Enes İbni Malik el-Ansari. O Allah'ım, ağa baylıkta jana balada rızkı ber, jana ağa bereket ber. Allah'tın elçisinin ağa kılgan dualarынан. Enes İbni Malik'tin apası Gumaysa oğluna kelimeni üretken kezde al ömrünün gül çağında ele. Anın jaş, taza жүрөгүнө Allah'tın elçisi Muhammed'ga bolgon süyü tolgon ele. Ağa Allah'tın salamı jana tınçtыгы bolsun. Enes al jönündө uğup süyüsü artkan, hiç kümönsiz kulak, kede көздөн murun süyöt. Jaş bala Mekke'ge barıp paygambarına jolugууну je Allah'tın elçisi bularga Yesrib'ge kelүүsүn jana uşul себептүү аны көрүү jana ağa jolugуу sүйün üçün tatuunu kaalap ayabay ıntızar boldu. Көп убакыт өтпөй эле Yesrib'ge ayabay sүйүнүштүү eldi кубанткан, башка eldi кызганткан кабар тарайт. Ал кабарда Allah'tın elçisi ağa Allah'tın salamы jana тынчтыгы болсун чынчыл атка конгон досу Абу Бакр экөө Yesrib'ge карай жол тарткандыгы. Ар бир үйдү кубаныч оройт, ар бир жүрөккө сүйүнүч толот. Көздөр жана жүрөктөр пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям жана досунун кадамын Yesrib'ge алып келаткан берекелүү жолду тиктеп калышат. Жаш балдар болсо ар күнү эрте менен Мухаммед келди деп туура эмес кабар жайып жатышты. Анас балдар менен чуркап барып, эч ким келбегенин көрүп, кайгырып, капаланып кайтып келди. Bir күнү таңда жыпар жыттар, шүдүрүмдөр болгон кооз көркөм Yesrib'де адамдар Мухаммед жана досу шарга жетейин деп калышты деп кыйкырышат. Ошондо баардык кишилер туура жолдун жана жакшылыктын пайгамбарын алып келаткан берекелүү жолду карай бет алышты. Жамаат болуп биринен өтүп бири чуркап, араларынан топ жаш балдар өтүп, ооздорунан сүйүнүчтөн болгон үндөр чыгып, жүздөрүн жана кичинекей болгон жүрөктөрүн сүйүнүч ороп, көкүрөктөрүндө болсо балалык сезимдер. Мына ушулардын эң алдында Анас ибн Малик el-Ansari болгон. Allah'tın elçisi ağa Allah'tın salamı tınçtыгы болсун жана досу Абу Бакр жетип келишти. Кишилерден жана жаш балдардан болгон жамааттардын арасынан өтүп бара жатышты. Ал эми аялдар үйлөрүндө, жаш кыздар үйлөрдүн үстүлөрүнө чыгышып, Allah'tın elçисин көрүүгө аракеттенип жатышты жана мынтип айтып жатышты. Ал кайсынысы? Ошол күн эсте каларлык күн эле. Анас ибн Малик бул күндү өмүрүнүн 103 жылына чейин эстеп калды. Пайгамбарыбыз Мадинага жайгашып бүтө эле Милхандын кызы Анастын апасы Гумайса келет. Жанында дагы деле апасынын колунда ойногон жаш бала бар болчу. Баланын экиге өрүлгөн чачы пешенесинде эки тарапка серпилип турат. Апасы Гумайса пайгамбарыбызга салам айтып мындай деди: Эй Allah'tın elçisi, аял жана эркек ансарлардан сизге белек бербеген адам калбады. Мен сизге ушул баламдан башка берүүгө белек таппадым. Ушуну алыңыз, каалашыңызча кызматыңызда болот. Allah'tın elçisi жылмайып, жаш бала үчүн аябай сүйүнүп, шарапаттуу колу менен башын сылап, манжалары менен өрүлгөн чачтарын сылады жана үй бүлөсүнө кабыл кылды. Анас же эркелетип чакыргандарындай Унайс пайгамбарыбызга кызматчы болуу сүйүнүчүнө ээ болгон күнү 10 жашта эле. Унайс пайгамбарыбыз Аллах Таалага жолукканга чейин анын коргоосу, камкордугу астында жашап калат. Allah'tın elçisinin жанында толук 10 жыл болот. Бул заман ичинде жан дүйнөсүн тазалаган илиминен ичип, көкүрөгүн толтурган хадистерди жаттайт. Эч ким билбеген анын абалын, анын кабарын, сырларын жана сыпаттарын эң жакшы билген. Анас ибн Малик пайгамбарыбыздан эч бир бала атасынан көрбөгөн шарапаттуу мамилени көрдү жана анын фазилеттүү сыпаттарынан дүйнө кызганган улуу мүнөздөрүн көрдү. Андай болсо Allah'tın elçisinin улуу мамилесин көргөн Анаска
кээ бир кооз көз ирмемдерди жакшы мамилелери жөнүндөгү сөздү тапшыралы. Ал эң жакшы билет жана сыпаттоодо эң күчтүү. Анас ибн Малик айтты: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям кул кумнөздө адамдардан эң жакшысы, тез жинденбеген жана мээримдүүлүктө теңсиз эле. Бир күнү мени муктаждыгы үчүн бир жакка жөнөттү. Базарда балдар ойноп жатканын көрүп, алар менен ойноп, ал жөнөткөн жака барбай койдум. Ойноп бүткөнүмдө аркамда бирөө кийимимден кармап турганын сездим. Аркамды карадым эле, Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям жылмайып туруп: "Эй Унайс, мен буйрган жака бардыңбы?" деди. Ошондо тилим айланып сүйлөй албай: "Ооба, мен азыр кетип жатам, о Аллахтын элчиси" дедим. "Аллага касам ичем, 10 жыл кызмат кылдым. Бир нерсе кылып койсом, неге кылдың? Бир ишти кылбай койсом, неге кылбадың?" деп айтпады. Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям анасты чакырса сүйүп, эркелетип чакырат эле. Кээде "Эй Унайс" деп чакырса, кээде "Эй балам" деп чакырчу. Ошондой эле анын жүрөгүн толтурган, акылын ээлеген насааттарды көп айтат болчу. Ага айткандарынын бири: "Эй уулум, эгер жүрөгүңдө бирөөнү жек көрүү, кыянаттык болбогон абалда таң аттырып жана кеч кирдире алсаң, анда ушунуңдан жазбагын. Эй уулум, бул менин сүннөтүм. Ким менин сүннөтүмдү тирилтсе, демек ал мени сүйөт. Ал эми ким мени сүйсө, бейиште мени менен бирге болот. Эй уулум, эгер үй бүлөңө кирсең, салам бергин. Сага жана үй бүлөңө береке болот." Анас ибн Малик пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям каза болгондон кийин 83 жыл өмүр сүрөт. Көкүрөгү пайгамбарыбыздын илимине толгон эле. Көптөгөн акылдар пайгамбарыбыздын акылмандуулугунан пайда алган болчу жана аны менен сахабалардын, табииндердин жана пайгамбарды ээрчигендердин жүрөктөрү тирилди. Ал жайылткан пайгамбардын шарапаттуу сөздөрү жана улуу иштери себептүү көптөгөн инсандын жүрөктөрү тирилди. Анас өзүнүн узун өмүрүн адамдарга панек болуп өткөрдү. Адамдар бир өкүмдүн маңызын түшүнө алышпай ортого тартышуулар, маселелер чыкканда бара турган адамы Анас болгон. Тартышкан маселелеринин кээ бири да кыямат күнү пайгамбарыбызга бериле турган дарыя боюнча эле. Алар келип Анастан сурашканда: "Силер сыяктуу пайгамбардын дарыясы жөнүндө чынбы, чын эмеспи деп тартышкан заманда жашайм деп ойлободум эле. Мен жашоомдо намаздан кийин дуа кылып, пайгамбардын дарыясын сураган көптөгөн кемпир аксакалдарды көрдүм." Анас ибн Малик Аллахтын элчисин өмүрүнүн акырына чейин эстеп, эскерип жүрүп өткөрдү. Ага саллаллаху алейхи ва саллям жолуккан күнү өтө катуу сүйүнгөн болсо, андан айрылган күнү көз жашын тыя алган эмес. Бул окуяны тез-тез айтып турчу. Пайгамбардын кылган иштеринде, сүйлөгөн сөздөрүндө аны ээрчүүгө дилгир, эмнени сүйсө ошону сүйөт, эмнени жек көрсө ошону жек көрөт болчу. Күндөрүнүн 2 күнүн эң көп эскерет эле. Ага саллаллаху алейхи ва саллям биринчи жолу жолуккан күндү жана акыркы жолу андан айрылган күндү. Эгер биринчи күндү эстесе, жыпар жытты жыттагандай сүйүнөт. Ал эми экинчи күн эсине түшсө, катуу ыйлап, айланасындагыларды да ыйлатчу. Көп айткан сөзү да: "Мен 2 күндү гана билем. Башка күндөр бул 2 күнгө окшобойт. Пайгамбар бизге келген күн жана Аллах аны бизден алган күн. Ал Мадинага кирген күнү бардык нерсе нурга бөлөндү. Ал Аллах Таалага кеткен күнү бардык нерсени зулумдук каптады. Аны акыркы жолу көргөн күн, экинчи күн. Анын бөлмөсүнүн пардасы алынган эле. Ошондо жүзүн көрдүм. Жүзү кудум китеп барагындай эле. Адамдар Абу Бакрдын артында ага карап турушат болчу. Ордуларында тура албай чыгып кете жаздаганда,
Абу Бакр тынчтанууларына ишарат кылды. Ошентип Алланын элчиси ошол акыркы күнү каза болду. Топурак таштап жатканда жүзүндөгү таң калыштуу манзараны эч кимибиз көргөн эмеспиз. Аллахтын элчиси Анас үчүн аябай көп дуа кылган. Ага болгон дуаларынан бири: "О Аллахым, ага байлыкта жана балада рызкы бер, жана ага береке бер." Аллах Таала пайгамбарынын саллаллаху алейхи ва саллям дуасына жооп берди. Анас ансарлардан байлыгы эң көбү, урпактары да эң көбү болгон. Жада калса ал балдарынын балдарын, тагыраагы неберелеринин 100дөн ашканына күбө болду. Аллах Таала өмүрүнө береке берип, бир кылым 3 жыл толук жашады. Жана Анас, Аллах андан разы болсун, кыямат күнү пайгамбарыбыздын шапаатына эришүүнү аябай үмүт кылчу. Ошондой эле мынтип көп айтчу: "Чындыгында мен акыретте Аллахтын элчиси менен жолугууну жана ага: Эй Аллахтын элчиси, мен кичинекей кызматкериң Унайсмын деп айтууну аябай үмүт кылам." Анас ибн Малик өлүм төшөгүндө жаткан кезде үй бүлөсүнө мындай деди: "Мага келимени Ла илаха иллаллах Мухаммадар Расулуллахты эскерткиле." Ошентип ушул сөздү айтып жатып каза болду. Пайгамбарыбызга таандык болгон кичинекей аса таягы бар эле. Аны өзү менен бир көмүлүүсүн осуят кылды жана осуяты аткарылды. Аллах Таала Анас ибн Маликти өз рахматына алып жакшылыкка бөлөсүн. Анас радиаллаху анху пайгамбарыбыздын камкордугу астында толук 10 жыл жашады. Аллах Таала ага, апасы Гумайсага жана бардык мусулмандарга эң жакшы сыйлыкты тартууласын.